Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Алқынбаева көшесінің жиегінен, тағырақ айтқанда Алқынбаева 190 қиғашсыздық 2 даректен 4 бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп сіздерге телевизион түшүндүрөйүн. Мен турган жер туғандар Алқынбаева көчөсүнүн жиегинде. Көчүңүздөр эле ошол Алқынбаеванын жиегиндеги бул Газпромду билсеңиздер керек. Тыналиева жана Алқынбаева көчөсүнүн кесишинен бир аз эле чыгыш жакка карай жүрөсүздөр. Оң тарапта ушул заправканы көрөсүздөр. Ошонун жанында көчөмөн кирсеңиздер эле, мынакей. Бул 9 кабаттуу үйдө бүгүнкү чыгыштагы 4 бөлмөлүү сатылуучу квартира жайгашкан. Так, чыгышты карай жүрсөңүздөр, алсаңыздар, Чыңгыз Айтматов проспектисине бара аласыздар тугандар. Дагы эмне маалымат? Бул жерден шаардын бурчусуна жүргөн маршрутка, автобустар дагы көп эле бар экен тугандар, мынакей. Жанында болсо бул жакта республиканский детский больница тугандар, батыш тарабында. Эми калган маалыматты квартирага кирип берейин. Мынакей бул короосу, алды жагында парковкалары, бул жакта балдарынын анчасы. И бул экинчи подъезден 8-нчи этажга чыгасыздар. 8-нчи этажында сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Мынакей тугандар, бул сатылуучу квартирабыздын кире бериши коридор. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кетип алабыз тугандар. 4 бөлмөлүү квартира, 120 квадрат метр, 9 кабаттуу үйдүн 8-нчи кабатында жайгашкан. Так, мынакей. Андан ары сіздерге оң тараптан бир чекеден маалыматын берип баштайын тугандар. Бул жакка карай кирсек, кухня жана тамактануучу бөлмө. Эске айта кетчү тугандар, мебелдин баары калат экен. Так, кухня, тамактануучу бөлмөсү, көрүп тургансыздардай ремонт, түштүк тарабынан терезе. И лоджия ушул жактан тугандар. 2 лоджиясы бар экен. Кухнясы. Бул жактан мынакей лоджияга чыксак, могу көчө Тыналиева көчөсү, мечит. Бул жакта Манас Түрк университетинин бир корпусу тугандар, мынакей. Жанында так, жанында болсо республиканский детский больница бар экен. Так, дагы эмне маалымат? Анан дагы жакшы жери бул квартира коммуникациянын баары центральный, природный газ, центральное отопление баары центральный экен. Бул жакта болсо бир спальный бөлмө. Түштүк тарабынан, күн өткөн тарабынан терезе орнотулган. Көрүп турганыңыздардай ремонт. Мынакей тугандар. Көрүп турганыңыздардай ремонт. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жагында бир санузел. Бул жакта экинчи санузел. Мынакей. Ванна, душ, ажатканасы. Так, түз эле кирсек тугандар, бул жакта дагы бир спальня бөлмө жайгашкан. Мында ошол күн өткөн тарабынан, түштүк тарабынан терезеси орнотулган. Отоплениянын батареялары. Так, бул эки эшиктен кирсек зал жайгашкан. Мынакей тугандар, бул залдын көрүнүшү. Бул тарабынан терезе. Көрүп турганыңыздардай ремонт тугандар, мынакей. Негизинен үйдүн жайгашкан жери дагы жакшы жерде биринде жайгашкан. Алкынбаева 190 кыйгашсыздык 2 дарегинде. Бул жерден шаардын көп эле бурчуна бат эле барсаңыздар болот тугандар. Бул жакта балдар бөлмөсү. И бул жактан дагы бир лоджияга чыгып кете алат экенбиз. Дагы бир лоджияга чыгып кете алабыз. Так, дагы айта кетчү нерсе, үй угловойдо эмес. Документтер боюнча баардык документтери бар, техпаспорт, ошол эксплуатация, баардык документтери бар экен тугандар. Дагы эмне маалыматы? Мектеп садиктер теги жетти, Манас Түрк университети. Бас болсо, бул квартиранын $200,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери
экранда жана описанияда EasyTel деп жазылып турат. Туугандар, соны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүүлөр болот. Анан бул видеону ушундай квартира издеп аткан дос туугандар менен бөлүшүп кетиңиздер. Ал нерсе квартира издеп аткан досуңузга жана квартира ээсине чоң жардам болот туугандар.